шайлоодо кимдер өтөрүн көрдүк. Бир сом акча коротпой Эрулан Көкүлү өттү. Бир мандаттуу округтан акчасы жок акын Мирлан Самыйкожо өттү. Булар бир күндө мамлекеттик кызматта иштебеген балдар, жаштар. Эл мыктынын мыктысын тандады, биз аны көрдүк. Шайлоого аттанган талапкерлер өздөрүнүн чыныгы салмагын көрдү. Менин добушумду уурдап алды, шайлоо бурмаланды деген сыяктуу ыплас оюндарды токтотоор кез келди. Ал эми коомдо дестабилизацияны алып келүү үчүн кайсы бир партия же адамдар мамлекеттин тынчтыгы эмес, өз кызыкчылыгы үчүн бурмалап, элди козутуп келгендиги коомчулуктун көңүлүн буруп, алаксытып келген фокустар. Элдин 4-чү талабы жогорку кеңештин депутаттарынын санын кыскартуу, кадр саясатын өзгөртүү, мамлекеттин вертикалдуу башкаруу структурасын жакшыртуу деген талап болду. Менин эң биринчи катуу карманган позициям кандай гана шайлоо болбосун шайлоону таза өткөрүү болду. Анткени биз тарыхта чоң бурулуш жасашыбыз керек эле. Өткөн жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоодогу каталардын бирөөнү да кетирбегенге аракет жасадык. Биринчиден баарын өзүмдөн баштадым. Бүт милдетти тапшырып берип, президенттик шайлоого аттандым. Тең шайлоо өтсүн деген принципти бекем кармандым. Ар бир аймакты кыдырып чыктым, элди уктум. Шайлоодон форма 2 дегенди таптакыр жок кылдык. Алгач быйылкы жылдын башында январь айында эле президенттик шайлоону таза өткөрдүк. Аны башка шайлоолордо дагы уланттык. Деги эле баарыбыздын эсибизде 2021 жыл шайлоолордун жылы катары калды. Президенттик шайлоо, 3 жолу жергиликтүү кеңештердин шайлоосу, 2 жолу референдум, анан барып акыркысы парламенттик шайлоо өттү. Ысыгы таркай элек парламенттик шайлоо туурасында айтсам, 2021 жылдын 11 апрелде референдумда Кыргызстандын эли өлкөнүн негизги мыйзамынын жаңы редакциясын, Кыргыз Республикасынын конституциясын колдоого алды. Мен аны 5 майда жарлык менен бекиттим. Ага ылайык аралаш шайлоо системасы боюнча ченемдер бекитилди. Жаңы конституциянын 66-чы беренесине ылайык жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90-го кыскартылды. 90 депутаттын 54-ü партиялык тизме, ал эми калган 36 депутат бир мандаттуу округтан шайлана турган норманы киргиздик. Жаңы конституциянын долбоорун талкуулоо элдин алдында эксперт, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана башка 300дөн ашык адамдын катышуусунда 3 айга созулду. Муну тарых үчүн справка катары айтып коюу керек. Шайлоону таза өткөрүү жаңы Кыргызстанды, жаңы маданиятты куруудагы негизги кадамдарыбыз болду. Ошентип парламенттик шайлоо жаңы тартип, жаңы эрежелер, жаңы конституция менен 28 ноябрда өткөрүлдү. Бул шайлоодо таза өттү. Чырдагандар ар бир участоктун бюллетенин кайрадан санап чыкты. Эч качан мындай болгон эмес. Шайлоо бүткөн эле түнү бюллетендер күм жам болчу да мурда. Биз сактап койдук, азыр да барып санасаңыздар болот. Бул шайлоо менен Кыргызстан Орто Азиядагы эң бир демократиялык принциптердин бардыгын бекем карманган өлкө бойдон калдык жана калабыз. Анткени шайлоо процессинде бир дагы административдик ресурстарды колдонгон жокпуз. Бюджеттен айлык алган адамдардын бирөөсү дагы шайлоонун шайтан оюндарына аралашкан жок. Шайлоо процессинин катышуучуларына тең укуктуу бирдей шарттарды түзүп бердик. Мунун баары демократиянын таза принциптерин сактоого жасалган аракет. Аны бузууга эч кимдин акысы жок. Кыргызстан Орто Азиядагы демократиялык аралчадан авторитардык мамлекетке айланып баратат деген тараптардын кооптонусунан эч коркпойбуз. Керек болсо жокко чыгарабыз. Демократиялык декларациялардын көбүргөн калың көбүгүнүн астында жашырылган толгон токой бизге белгилүү жана белгисиз жактары биздин өлкөдө ар кандай күчтөр ар түрдүүчө пайдаланып жаткандыгын унутпашыбыз керек. Биринчи кезекте кийинки чакырылыштын депутаттары ыйык трибунанын баркын кетирбей, чыныгы функциясын аткарып, эл үчүн иштесе деген ниетим чоң. Менин добушумду уурдап алды, шайлоо бурмаланды деген сыяктуу ыплас оюндарды токтотоор кез келди. Алардын айрымдары жаштар. Жашоо шайлоо менен эле бүтүп калбайт. Жашсыңар, алдыда далай өмүрлөр турат демекчимин. Биздин элдин ачык айтуу маселесин кабыргасынан коюу сыяктуу маданияты эч ак эле калыптанган. Аны биз демократия дейбизби, ачык коом дейбизби, айтор, бул рейтинг бир топ мамлекеттерге салыштырмалуу бизде алдаганча алдыга өнүккөн. Ал эми коомдо дестабилизацияны алып келүү үчүн
кайсы бир партия же адамдар мамлекеттин тынчтыгы эмес, өз кызыкчылыгы үчүн бурмалап, элди козутуп келгендиги коомчулуктун көңүлүн буруп, алаксытып келген фокустар. Мындай маанайды оппозиция деп деле айтууга болбойт, тек гана жеке кызыкчылык. Биз жаңы Кыргызстанды курууга баратабыз. Эгерде мурдагыча жашайм, же иштейм, же боло берет дей турган болсо, биз алар менен иштеше албайбыз. Бул шайлоо бардыгына чоң сабак болду. Шайлоо маданияты мындан ары бизде өсөт. Шайлоодо кимдер өтөрүн көрдүк. Бир сом акча коротпой Эрулан Көкүлү өттү. Бир мандаттуу округтан акчасы жок акын Мирлан Самыйкожо өттү. Булар бир күндө мамлекеттик кызматта иштебеген балдар, жаштар. Шайлоонун шарттары менен мындан ары да өзгөртүлөт, күчөтүлөт. Үгүт иштериндеги катачылыктарды бардык катышуучулар түшүндү. Талапкерлер эмненин үстүнөн иштөө керектигин түшүндү. Азыр бирөөлөрдүн агоротуна таш ыргытуу, же жамандоо, же ушактарды таркатуу эмес, өнүктүрүү программалары менен элди көбүрөөк тааныштыруу жаңы кадам болууда. Куру убадаларга эч ким ишенбейт, эл бирөөнү каралоого муктаж эмес, бирөөлөрдү жамандоо позициясынан эл анын деңгээлин гана көрүп турат. Жамандаган сайын атаандаштардын авторитетин көтөрүп, даңкын күчөтөт. Шайлоодо эл өзү иргеп тандап алды. Эл мыктынын мыктысын тандады, биз аны көрдүк. Шайлоого аттанган талапкерлер өздөрүнүн чыныгы салмагын көрдү. Азыр элибиз өзгөрдү. Биз да өзгөрүүнү каалайбыз, тарыхты өзүбүз жасайбыз. Кыргызстан үчүн экономиканы сиз жана мен баарыбыз түптөйбүз, түзөбүз. Менин кейгеним ушунча жылдан бери шайлоодон шайлоого жулкунган партиялар же адамдар аларга добуш берген ошончо шайлоочусун иш менен камсыз кылып берсе болот эле. Мамлекеттин талкаланган экономикасына, бузулган психологиясына саясатта жүргөн баарыбыздын күнөөбүз бар деп өткөн жылдын 13 октябрында дал ушул трибунадан айтканмын. Мен ошондо мындан ары кызматталашуунун, депутаттык креслонун айынан мамлекетибиздин бүтүндүгүнө бөлүнүп жарылуусуна коркунуч жаратпайлы деп баарыңыздарды чакырганмын. Айрымдардын өткөндөн сабак албагандыгы өкүндүрөт. Урматтуу кесиптештер, өткөн жылы жакындарын жоготуп ич ачышып турган элдин мага койгон 3-чү талабы коронавирус менен катуу күрөшүү болду. Медицина тармагы таптакыр даяр эмес экендигин көрсөттү. Жада калса, аспиринди, масканы да өзүбүздөн чыгара албайт экенбиз. Баарын импорттойт экенбиз да, импортубуз көп. 2020 жылдын башында пандемия башталганда коронавирус менен күрөшүүгө керектелүүчү жабдууларды, дары-дармектерди алууга, ооруканаларды салууга сарпталуучу каражаттар акыр аягына чейин берилбей калган. Оору күч алган. Анын айынан дарыларды таппай калдык. Баалар асманга учту, ооруканаларга киши батпай калды. Акыры барып каргашалуу июль болду. Былтыр ковид менен күрөшүүгө эл аралык донорлордон 3 багытта келген $350 миллион жардам көрсөтүлгөн. Центерадан $74 миллион алышкан. Тилекке каршы ал каражаттардын дайыны жок, максаттуу колдонулган эмес. Бир дагы жаңы оорукана курулган эмес, баарын бюджетти колдоого колдонуп салышкан. Быйыл да коронавирус менен күрөшүү уланды. Бул вирус улам бир штамдары менен коркутуп жатты, бирок биз күрөштүк. Атүгүл Фомуска 2019 жана 2020 жылдары 700 миллион сомго жакын карыз болгон экенбиз. Бюджет. Ушул төлөнбөй келе жаткан кредитордук карыздардын баарын быйыл мына 2021 жылы жаптык. Муну менен бирге бир да тышкы булактардан жардам албай, коронавирус менен күрөшүүгө өзүбүздүн бюджеттен 3 миллиард 800 миллион сом бөлдүк. 85 миң медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөмдөргө 1 миллиард 300 миллион сом бердик. Вакциналарды сатып алууга 1 миллиард 775 миллион сом каражат жумшадык. Жалпысынан гуманитардык жардамдарды кошкондо 5 миллион 916 миң доза вакцина келди. Эмдөө башталды. Пандемиянын 3-чү толкунун элибиз сезбей эле калды. Биз элибизди аман алып калдык.